Көрсеңер болот да, мына жер темирден, чтобы оозду дайым ачык туруш үчүн. Ылдый жагы пустой, мына жагын байлап алып туруп эле тере берет, баягы өзүнө астына болуп кандай удобный болсо ошондой кылып тере беришет. Крес кылып коет. Эми бир канча ыкмасы бар да, негизи кыскасы мына жерде өзүңөргө удобный болсо, шапа-шупа терип туруп, баягы ящикке келгенде чоң-чоң ящиктер болот. Биздикинде кичинекей эмес, 1 тонналык, 1 тонналык ящиктерге асты жагын бошотуп коюп эле, муну көтөрүп түшүмдө ташташат да. Бул атайын ушундай жыйнай турган. Бизде мисте тергенде жөнөкөй эле мешокторду ушундай зым өткөрүп туруп, аксылыктар билет, аксы жакта ушундай кылат. Мистен дагы ушундай кут ушундай ыкмада, эми примерно логикасы бирдей эле. Тере беришет, жулуп эле сала берет, жулуп эле сала берет. Акырына аны тебелеп туруп мына мешогу менен. Анан кийин төгүп, аны тегирменине берет да. Алманы ошентип берсе зака жеп калбайбы? Сака жебейт, эми акырын коет да. Териле акырын коет. Бокаттан ак булактан металл деген аказ жасайт. 2 жылдан бери жасап элдерге неме кылдылар. Да жакшы экен. Ыңгайлуу да. Тергенге 2 колдо эле тере бересиң. Баасын билбейсизби канча сомдон сатат? 1,5 миң сом. 1,5 миңден Канча килограммга чейин катышы мүмкүн? 25 кило. Bir ящиктен эмес. Сонун экен. Мына көрдүңөрбү? Сонун информацияга ээ болуп калдыңар. Акылга. Мына шишиктер турат, буларда мынада жок да. Мына жердин ичкерип, улаңа жери көмүлүп эгилген көчөттүн катасы. Биринчи ярус мына зымдын үстүнөн чыгыш керек да, 50 сантиметрден баштап келет. Наркылары туура эле, бирок мынада өтө тереңден жоонун анча. Биз эмне деп атабыз, мына лидердин 3тө 1-челик жоонлукта болуш керек, өтө калың болбош керек деп атабыз го. Бул кесилбей калып кеткен да. Мына болсо тик градуста мынабычы. Азыр мөмөсү жок боюнча анча көп түшүнө албайбыз, бирок жалпысынан бул туура эмес кесүүлөр. Мына кескенден кийин ак кебер. Унду жалбыракка чачып койгондо кандай көрүнүш болсо, ошондой көрүнүш болот. Коз карынын пайда кылган оорусу, мученство раса дейт оорусчасы. Ак кебер илдет. Жалбырактарды карасаңар бүт жыртылып кеткен, тешилип кеткен, зыянга учураган. Кичинекей. Жоголтсак болот. Дарысын чачасыңар. Туура бутайсыңар. Туура бутасаң бул оору итеги аз болот. Кошумча химиялыктар менен дарылап турасың. Секиргиле. Жаңгак подвойу парадокс деп айтты. Парадокс подвойну уланган жаңгак. Мына бир аз терең эгилип калыптыр да, уланган жерин көрсөтүп бере албай атам. Агай уланган жер көмүлбөш керек беле? Ооба. Анан эмне көмүлбөй? Көмүлбөй эле турат. Экинчиден ал суроону Азирет акедан сурайсың. Мен биринчи жолу кетем берге. Бактын кичине тартып чыгарып койду. Яны ошо кичине курап калган, эми бул кесилет барычы. Жаңгак өтө ары жок өсүмдүк да. Кичине бир суук, жылуу болсо эле өсө берет. Анан суук аркасынан келсе уже үшүгүрүп кете берет да. Ошондо ары жогураак өсүмдүк. Эрте жазда да ошон үчүн эрте койгону болот дагы, жыйынтыгында мындай суу соко движение башталып кетет, анан кайра эле аркасынан бир катуу суук келсе үшүгүрүп кете берет. Анан да ол үшүгүрүп. Бул көчөттөн болот. Көчөт кеч келди дейт. 14 күн жол жүрүп калды дейт Европадан келгенчен. Ошентип атып биз кичине адам болуп калдык дейт. Мына өскөндөр жакшы өсүп турат. Жаңгактын форма берген алма окшо 60-70 сантиметрден кесип неме кылбайсыңар. 50-60 сантиметрден биринчи кронасын пайда кылбайсыңар. Биринчи кронасы, биринчи этажы, биринчи бутактары 1 метрден өйдө болуш керек. 1 метр 20, 1 метр 20 сантиметр тегеренде болуш керек. Ал үчүн силер 1 метр 40, 1 метр 30, 1 метр 50 сантиметрден учун кессеңер, мына жерден ошондо булар кийин өскөндө жерге тийип калбайт. Эгер мына жерден эле бутак пайда алып койсоңор, күчтүү өсөт дагы ничке узун болуп жерге тийип калат булчу. Трактордун жолун тосот, мешайт этет, мына түгүнө бир адам кире алгыс болуп калат да, өтө жакын болуп калсачы, бийигирээктен крона коюлат. Чентлер деген сорт бир илимпоздун фамилиясына коюлган Чентлер деген киши болгон. Калифорнияда ошо Дэвис университетинде болуш керек. 1976 же 80 жылдары чыгарылган бир сорт бул. Турция адамда 2000 жылдан бери популярный болду. 2015-10 жылдары өтө күчтүү популярный болуп атат. Телевиденияларга бүт реклама берилип, бардыгы Чентлер кылсаң өтө сом болот, башкасы болбойт деген бир туура эмесирээк рекламалар бар. Мындай эптеп реклама кылып эле сатыш болуп атат. Ушул нерсе Кыргызстанга да тиешеси тийип атат. Айтып аткандай эле Чентлер ошо Калифорниядан чыккан сорт. Алар Кыргызстандын ноокат аймагына ушу биз сорт чыгарып берели, булар өнүксүн, байысын деп кылган жок муну. Биз Калифорнияга деп чыгарышты. Бизге дагы туура келген климат болсо, биз өстүрүп неме кылсак болот да. Бизге туура келбесе, 1000 күчтүү сорт болсун, бизге уже отказ кылышыбыз керек да. Деңизден келген бийик жерлерге биз Фернор деген сортту сунуштайбыз. Бул жерде проба кылып көрүш керек. Проба кылсын, анан точно билинет. Адаптация, илимий изилдөөлөр жүргүзүш керек. Кыргызстандын ар бир экологиялык аймактарында жаңгактын бир эң жакшы 10 сортун, алманын эң жакшы 10-15 сортун,
малинанын 5-6 сортун, мисалы да кулпунайдын 5-10 сортун, алмурттун 5-10 сортун, бистенин, жаңгактын, бадамдын ар биринин сортторун көрүш керек. Фенологиясын, помологиясын карап, жакшы меме берип атабы, үшүгүрүп атабы, маселе жокпу. Андан кийин жүздөгөн миңдеген гектар адырлардын баарын бак кылып салса деле макул да. Анан силер башында эле чоң аянтты кылып алсаңар, кийин банкрот болсоңор ошончо расход, ошончо эмгегиңер текке кетет. Азыр бул 3 гектар болгону проба максатында кылынган экен. 3 гектарды проба кылдык. Эми ооба 3 силер бир 20 көчөт эле проба кыласыңар, 10 көчөт. Эми кээ бир адамдар ушундай чоңураак жерде проба кылат. Болуп калса максаты бар да, мындай ар бир нерсенин бир максаты бар. Чоң иш кылып аткандар дагы жакшы билет эмнени эмне кылып атканынчы. Эгер күчтүү бир көзөмөлдөп аткан адистери бар болсо. Болбосо туура эмес кылган, конечно. Мына уже жаңгакта негизинен карлик, полукарлик деген түшүнүк жок. Эрте түшүмгө берип койгон үчүн мына чентлер сорттору, фернолор, франкеттер, хартлey, киско толтура сорт бар, бир 10-15ке жакын күчтүү сорттор бар да. Латерал биринг деп коет, каптал бутактарынан дагы каптал мөмө бере алат да. Эрте мөмөгө кирген үчүн мына 1 жаш, 2 жашынан эле мындай мөмөлөрдү көрө алганыңар үчүн муну карлик деп сатышат. Карлик деп кичине адаштырып алат. Карлик деген дарак толук жашына киргенде, бою жапызбайдан калса карлик болот да. Бул толук жашына 10-12 жылда кирсе бул жаңгак, карлик боло турган болсо 3-4 метр эле бойдо туруш керек да. А бул андай болбойт. Калифорнияда бактарды карап көргүлө, бойлору 5-6 метр, капталдарына 3 метр, 4 метрден чыккан эки жакачы. 3 метр болсо дагы, 4 метр болсо дагы 3 метр, 2,5-3 метр оңго, солго чыккан. 6га 4 схема посадкалар бар. Мисалы, мынаныкы бир 6га 5 ушундай кылып коюп коюптур да, квадратный кылыпчы. Кичине алыс. Ушуну 6га 4, 7ге 3 деген схема посадкалар бар. Ар кандайчы. Жакын кылгандар ушулар. Болбосо 8ге 8, 10га 10 сортко жарашачы. Биздин Кыргызстандын же бизге окшогон өлкөлөрдүн сорттору учунан гана мөмө берет да. Учунда 1 же 2 дана бүчүрүнөн мөмө берет. Ошон үчүн мөмөсү аз. Булардыкы капталдарынан деле мөмө бере берген үчүн мөмөнүн түшүмдүүлүгү өтө жогору. Ал жагынан талашпайбыз, түшүмдүүлүгү жакшы. Сорт кабыгы сыйдаң, ичи ак маңыз, бүтүн чыгат. Ал жактары сонун, болгону климатыңарга туура келбесе, каалаганда алтын сорт болсо дагы болбойт да. Үшүгүрө берет, же башка берет. Анан бул жаңгактын жалбырагы чоң болгон, сууну көбүрөөк талап кылат, сууну көбүрөөк иштетет. Транспирация, эвапорация деген нерселерди көбүрөөк иштетет дагы. Буулантат. Мындай кайракы жерге тамчылап сугар менен кылса боло берет, конечно. Бирок суу азыраак боло турган болсо, мисте, бадам, өрүк, сарайган, долоно, ит мурун окшогон түрлөр дагы чыдамдуураак суусуздуккачы. Дагы толеранттуураак, чыдамдуу деп айтпасак дагы көбүрөөккө чыдап бере алат. Ошол түрлөр дагы силерге азыраак маселе жаратат да. Топурагы деле карасаңар, ак боз топурак, акиташтуу. Жаан-чачын аз түшкөн жер экен мына жер. Эми жалпысынан топурактын органикалык жер семирткич жагынан органикалык заты аз да. Нормада 3-4% болуш керек болсо, бул жерлерде 1-1,5-2% эле чыгат. Аз анализ кылып көрсөңчү. Буларга чиринди кыктарды, биогумустарды, канаттуулардын, жан жаныбарлардын кыктарын жакшы таза аймакта чиритип, анан беришибиз керек да. Торф болобу, перлетпи, эмне тапсак же чөптөрдү чиритиппи, кыскасы органикалык жер семирткичтерден кошушубуз керек топуракты байытыш үчүнчү. Анан таштак жерлерге дагы жаңгак кылгандар бар. Экскаватор менен чукуп 1,5-2 метр. Топурактын үстүнкү бетин таштайт, бир аз кыктан аралаштырып таштап туруп көчөт тегет. Тамыры өтө тез жайылат, терең топурак болуп калат да. Таштак кадимки билгениңер шагылдуу жерлер болот го, ошондой жерге дагы жаңгак бак куруп аткандар бар. Террасирана кылып мына адырларга чызык кылып туруш жерге жаңгак бак куруп аткандар бар Туркиядачы. Кылса болот, болбой турган эч нерсе жок. Болгону биз качан болбойт дейбиз? Экономический майында болбойт деген сөз, жакшы түшүм ала албайсың. Дарак өсө берет, мөмө бере берет, аз берет, же үшүгүрат, же биринси болот. Маселе көбүрөөк болот. Ошол майында болбойт деп айтылат да. Болбойт деген 100% болбойт деген сөз эмес. Бизде азыр зайтун, минселер өсүп атат, мандарин, апельсин, ал болбойт деген болсо өспөш керек эле, өсүп атат. Ал экономический майында болбойт да. Силер 100 сом акча чыгарып 200 сом таба албайсыңар аданчы. 100 сом чыгарсаңар 80 сом же кайра эле 100 сом табып каласыңар. Келеши таба албай каласыңар деген майында болбойт деп коет да. Климат туура келбейт. Бизде мисалы фундукту кайерге ысык көлүк гана сунуштайбыз, нымдуулук, абасы нымдуу болгон жерлергечи. Аны алып келип туруп ушу Араванга же болсо Кызылжар, Шамалсай, Алпар эксең, какыраган жерге болбойт. Дарагы өсүшү мүмкүн, бирок бирден мөмө ала албайсыңар. Алсаңар сапаты жок нерсе болуп калат да. Климатына жараша түр, подвой тамдалат. Парадокс айтты ошол
кайсы оору кайсы зенкечке эмне чыдамдуу экени азыр толук эсимде жок, бирок эки түрдүн жаңгактын бир 11-12 жакын, жок 18ге жакын түрү бар. Биз жеген Juglans regia деген чыныгы түрү да, биз жеген түрү гана, бир гана ошо түрү Juglans regia. Chinensis деген бар Кытайда өсөт. Nigra деген бар Америкада өсөт, Калифорния жактарда. Жапайылар, ошолордон бири-бирин чаңдаштырып атып, Paradox деген подвойду өндүрүшкөн. Американ илимпоздорчу. Будан башка дагы бир мелез аргындаштыруу жолу менен чыгарылган бир канча подвойлор бар. Бирок жалпысынан Түркияда деле, Кыргызстанда анча кылынбай эле келатат. Өндүрсө, жаңгактын өзүн эле эгесиңер, чыккан көчөт мындай болуп чыгат. Мен азыр үйдө кылып атам, аз-аздан сүрөттөрдү студенттерге көрсөттүм. Мына жерин тазалап туруп эле, бул жерге улап кое турган болсоңор, шакекче формасында бүчүр улоо ыкмасы менен, же болсо баягы 4 кылып кесип ошол жерге бүчүрдү жабыштырып, ал жол менен бүчүр жол менен, же болсо зигзаг, инглиз ашысы деп калемче менен мындай кылып туруп, бул жерден эрте жазда кесип алып, эрте жазда дарак ойгон элек мезгилде ушо улап койсо болот. Ошол 2 ыкма жакшы кармайт да, ушул 3 ыкма. Калем менен уласаңар зигзаг формасы, бүчүр менен уласаңар ошо август-сентябрь айларында же билезик формасына тегеретип кесип туруп, бүчүрдү ыргытып, ошо өзүңөр улай турган Chandler Ferno'ду алып келип жабыштырсаңар, кодто ошондой көчөт боло берет. Тамыр уруктан чыккан ар бири бир аз өзгөчө болуп калат. Мына парадоксты эгер булар инвитро шарттарында тканой культура ыкмасы менен алган болсо лабораторияда, анда 100% бардыгы подвой бирдей, сорту да бирдей, асты да үстү да бирдей болгон үчүн дагы заманбабыраак көчөт да. Болгону кайсы топурак шарттарына ыңгайлуу, кайсы топурактарда жакшы өсөт, кайсыларга анча эмес, ошону аныктап, биздин топурактын шартын аныктап туруп, анан карап көрүшүбүз керек да, бизге дагы туурарак келеби же бизге анча эмеспи, ошого карап туруп подвойду тандашыбыз керек да. Пландаган өзү өтө чоң нерсе. Канча туура планданган болсо, андан кийинки иш анча жеңил болот да, кыйла жеңил болот. Кыргызстанда мындай заманбап бир бак курулган пока что жок да, бир 2-3 гектар мен деле мына Оштун машина базарынын тегеректерине бир салгот жүрүп бак көргөнбүз. Ченттерден куралган, ал убакта ошо 2 жылдык болуп калган эле. Азыр 4 жылдык болуп калса керек. Ушунда бирин серин келатат жаңгак. Мисте дагы ушунда бирин серин эле бар. Бадам дагы эми келатат. 250 гектар сузакта бир агаларыбыз кылып атат. Аз-аздан 35 гектарын куруп койду. Эми Кыргызстанда ошо багбанчылыкка маани берип, кызыгуу көп болуп атат. Болгону туура эмес информация дагы ошого жараша көбүрөөк болуп калат. Силер жакшы үйрөнүп чыксаңар, көбүрөөк адамга туура информация жетип калат да. Ар бириңер 10дон 100дан адамга айтып турсаңар деле, бул Кыргызстанда туура информациянын жайылуусуна, ишкерлердин туура информация менен иш жасоосуна, ал болсо жакшы бир ийгиликтерге алып келет. Баардыгыбыз үчүн пайдалуу болот бул нерсечи. Ошон үчүн баардык нерсе ушул окууга, кызыгууга келип такалып атат кайра эле. Жалпысынан ушундай суроолор бар мына жаңгак бак боюнча. Өсүүсүндө маселе жок экен, эми былтыр кышында эгилген болсо, жазында өсүп эми быйыл кышта көрүшүбүз керек да. Кийинки жылы жазга чыкканда мынандай болуп турса, бул кышында үшүгүрүп кетти деген сөз да. Мынандай болуп ылдый жактарына чыгып атса. Эгер мындай жок, бардыгы эле 100% көктөп аткан болсо, кышкы сууктан мешайт эткен жок, үшүгүргөн жок. Бул байкасаңар дөңдүн чокусунда турабыз азырчы. Эмне дедик? Суук абанын молекуласы оор болот дедик. Бир баняга кирсеңер, чай кайнатсаңар, буусу өйдөгө көтөрүлөт. Жылуу абанын молекуласы өйдөгө учат, себеби жеңил. Суук абанын молекуласы оор болот, ошон үчүн чуңкурларга, мына өрөөндөргө, ылдый иштарга топтолот эрте жазда үшүк болгондочу. Мындай адырларда болбойт. Ошол жагынан да жерди туура тамдаганда суукка чыдамсызыраак түр, эрте ойгонуп алат да, үшүгүрөт буларды. Бирок чокуларга эгилген үчүн бул жерде суук аба турбайт. Мисалы сел кетип мына жер суу каптап кала турган болсо, бизди эң айгында суу басат да, биз чокуда турабыз. Чуңкурларды айылдын ичин биринчи эме кылат, дал ошондой чуңкур жерлер суураак болот. Казандын ичине окшоп, суу аба келип туруп топтолуп калса, эгер бул жактан агып кете турган бир арык окшо агып кете турган бир канал болсо, шамал дайыма ош тараптан келип, баткен таракка агып кете турган бир багытта болсо, анда маселе жок. Суу аба өтүп кете берет. Анан келип эле мына шу өрөндө туруп, мына жакта бир тоо тасып калган болсо, суу аба келет да ош жактан, казан ичине топтолгон суудай болуп эле, ошол аймакты муздак аба каптайт. Ошол жердеги дарактар, суукка чыдамсыз болгон түрлөр биринчи үшүгүрө берет. Аларды мүмкүн болсо ушу адырларга бийигирээк жерлерге өстүрүш керек да. Ошондой бир жактары болуп калат. Каеринен башынан? Биз айтып атабыз, 1.40-дан 1.30-дан кесишиңер керек. Шак чыгарыш керек 1.20-дан. 5 дана бутак чыгарышың керек сен. 1.30-1.40-дан кессең, мына жерлерден где-то ушул аймактан сен 4-5 дана, жок деген 3 дана бутак пайдалашың керек энен градуста. Ал силер эми мына бутак чыгара турган жер лысый.
эч кандай эмеси жок. 1-2 ыкма бар, ылдыйында бир жалбырак турган жерден кесесиңер мына жерден. Бул өсөт, өскөндө свежий бүчүрү менен болгон бутак пайда болот. 1-40 барганда дагы бир чикенкалап коесуңар жайдын ортосуна барганда, ошол жерден шак пайда болот. Бир аз кыйшык болуп калат, бирок анча маселе эмес. Бул бир ыкмасы. Эми азыр көрүнүп турган ушул эле ыкма туура келип атат да. Ушул окшогон көчөттөр чет өлкөдөн келгенде адамдар тебелейт аяктан бияка чүрүп атып, мына денесиндеги эң бизге керектүү бүчүрлөрү сынып калат дагы. Ал пайда болсо 2-3 жылдан пайда болот, пайда болбосо пайда болбойт да. Эки жол бар. Пайда болсо деле биз 2-3 жыл күтүшүбүз керек ошончо. Кайра мындай бутак пайда болуп бериш үчүн. Кирбовка деп ушунун үстүн кесип атып башкалап анан чыгарабыз да. Эгерде ушул Кыргызстан аймагында Ошто, Жалал Абадта көчөттөр өндүрүлсө, аз эле расстояние ташылган үчүн көчөттөрдү аз-аздан жүктөйт элек, акчадан кызганбай, неме кылат элек дагы, көчөттү көп деле кыспай, мына бүчүрлөр сынбай келет эле да. Азыр Туркиядан $4 алып эгип атабыз, бирок кымбат алып эксек деле келип атып мына бүчүрлөр сынып калып атат да. Айла жок. Сербиянын арзан көчөтү менен Түркиянын кымбат көчөтү, Өзбекстан арзан менен ал жактан Европанын кымбат көчөтү разницасы аз эле болуп калат. Жерге отурулгандан кийин мен бак бутап бер, карап бер десем, мына жерден чак чыгарайын десем, баардыгы өлгөн бүчүр болуп калат. Кантип чыгарасың? Өзүң тап да, качественный сорт, качественный подвой. Шакталган деди эле жолдо келат сынып калган шагынын бүчүрүнүн баары. Ушундай жагын да караш керек да. Ошон үчүн ички өндүрүштө, ата мекендик өндүрүш, көчөтүн болсун, уругун болсун, сортторун көбөйтүп, сортун дагы чыгарып, и ошону көбөйтүп дагы Кыргызстанда мына ишкерлер. Жөн эле мисал берип атам, азыр бул жерде деле ошол канча көчөт бар деп атабыз? 25-15 гектар жерде. 25 000 деп атабызбы? 25 000 көчөттү деле мисалы $1 сатсаң $25 000, $4 сатсаң канча болуп калат? $100 000 акча кетип атат да. Көчөттүн өзүнөчү. Ошону көчөттү бирөөң өндүрсөң, бирөөң мына зымын өндүрсөң, бирөөң стойкасын өндүрсөң, акчанын баары Кыргызстанга калат да. Турцияга кетпейт, Италияга кетпейт, Израиль кетпейт. Ал өлкөлөр акылын иштетип, биз барып ошол жерге арзыбаган бир $200-100 иштеп ушинтип жүрөбүз да, кара жумушчу болуп. Окуп ошол жерде үйрөнсөңөр, мына клиенттер даяр. Кылган адам жок деп атат да, адис жок. Болсо жан деп иштет, жан деп. Буларга $10 000 берчек, биздин кыргыздарга $5 000 берет. Булар дагы чөнтөгүнөн эле жакшы да. Кыргызстан ишкерлеринечи. Ал үчүн качественный үйрөнүш керек, бирок эптеме эсептемей болбойт да. Качественный ар бир деталына чейин эмне үчүн бул мындай, кандай кылганда эң жакшы болот. Варианттар бул өзгөрө берет. Айыл чарбасы 2 кош, 2 дайыма 4 болбойт да. Кээде 3, кээде 5. Мына жерде башкача, ошо тоонун ар көзүндө башкача боло берет. Ушул эле нерсе. Тирүү организм, топуракта бүт нерсе тирүү. Тирүү менен алектенип атасыңар. Силер бир темир чыгарым фабрикада иштебей атасыңар да.